Угармандарды кабыл алабыз. Угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum. Alo. Kulak sizde. Alo. Aleykum assalam. Medreselikке okuyun dedim bile da. Oşuğa turu yazgandı bilbeymin. Kata yazıp koyun. Oşo medresede yürütüşüt. Medreselerde Kırgız tili degen sabak var. Yürütüşüt. Okuy beriniz. Murda okuya kalsanız giyin okuğanı ziyanı tibeyt. Ashari degen alım oşol 50'ge çıkkanга чейин окуган эмес, 50 жаштан кийин окуп баштаган, кийин чоң алым болгон грамматика илим боюнча. Ошондуктан эч кыжалаачылыгы жок. Медресеге бар, окуңуз, түшүндүрүп айттыңыз, аракет кылсаңыз, албетте берекет берилет. Ошол тамга тааныбай калган, жакшы окуй албаган айып эмес, ошону ошо бойдон калтырып койгон айып. Адашкан айып же кайта үйрүнүп тапкан соң деген сөздүн маңызы жерде бар. Адашып жүрдүк, окубай койдук, тамга тааныбай калдык, эми окуйлук, эми аракет кылалык деген сөз урматтуу бир тууганым. Угарман кулак сизде. Угарман кулак сизде. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Анысы 20 рекет таrawиштин ордуна каза парздарды окуса болобу? Эми ар нерсе өз ордунда, таксырым. Жанагыдай варенье, анан кийин сорпо ичип эле кечкеле нан жей берсең деле болобу дегендей эле суроо болуп калат да. Ошон үчүн ар нерсе өз ордунда, таравинде окуңуз, казанда окуңуз деген сөз. Эми тарави бир айлык намаз экен. Андан кийинкилерде эмне кылат? Ошон үчүн таравини убактын тартып албай эле, таравинде окуңуз, казанда окуңуз, бардыгы жакшы болот. Убакыттын баарын Кудайым өзү берген. Аллах ыраазы болсун. Дагы бир угарман кулак сизде. Угарман кулак сизде. Байланыш телефондор 0312 68 0606, WhatsApp номерубуз 0552 68 0606. Assalamu alaikum. Kulak sizde. Salmasızsın. Kuday'a şükür. Oruz aylar kutlu olsun. Rahmat. Ben sizge aytayın degenim, surayın dedim bile. Bunu karlar, ayıllarda öz atasın ata dedirtpey, ake dedirtip anan kaynatasın ata dedirtip, çoğun enesini ene dedirtip. Биздин салтта чоң ата деген эң жакшы нерсе, айтылышы туурабы? Ооба. Чоң эне деген жакшы нерсе. Албетте. Анан өз атасы турса, өз атасын ата дей албаса, өз энесин ата дей албаса, анан кайнатадан Кудай өзү кечирсин, кайнатадан төрөгөнсүп келиндин баласын кайнатаны ата детип сиз ушу туура келбейт го дейм. Сиз кандай дейсиз? Шариатка да жатпаса керек. Чоң ата, чоң эне, тай ата, тай эне деген эң жакшы нерсе да бул. Анан өз аталарын ата дей албай эле балдардын аке деп өтө кыйналып калышат экен булар дагычы. Ушуга кандай жооп бересиз? Рахмат. Рахмат сизге. Бирок чоң аталарды ата деп айткан эч кандай зыяны жок. Анткени ошол айылдагы абаларды аталар ата деп, аксакал ата деп, автобузда кетип аткан агышкан деле ата деп койсо андан зыяны тийбейт. Бирок өзүнүн атасын аке деген албетте ыңгайсызыраак шарият боюнча. Анан бир жерлерде атасы турса ата деп айткан кандай болот деп ыңгайсыз көргөнү бар. Эми бул жанагыдай ашкер эле кеткендик. Атан ата деген кандай жакшы, апан апа деген кандай жакшы. Ошондуктан жанагыдай чоң ата, чоң эне деген, тай ата, тай эне деген сөздөрдү колдонгонубуз мен да абзел деп билет элем. Бирок шарият боюнча ошо мисалы үчүн чоң аталарын деле атабыз ушул болгон экен. Мисалы үчүн хан манасты чоң атабыз манас деп, атабыз манас деп айтылабыз да, ошон үчүн ага айтыла берет деп ойлойт элем. Бирок жанагы өзүнүн атасын аке деп айтканда эми мындай бир кээде ушунда ашып кеткен дагы биздин жанагыдай чектен чыгып кеткен нерсебиз бар. Жанагы ажырашаяк деп кээде кыргыздар ушинтебиз го, жанагы айылдан чыгарып ошол жака барып тамак берип, үйдөн тамак берип чыгарат, анан айылдан чыгып ат дагы чек арага барып дагы тамак берип, анан кээ бирлер арак берип ошодон ажырашаяк кылат. Мына ушул мисалы үчүн чектен чыгып кеткен нерсе. Таң калтырып, ким таң калтырабыз түшүнбөйм, бирок таң калтырганды чамасы өзүбүзчө эле таң калтыргыбыз келе берет бирөөлөрдү, бирок ага эч ким деле таң калбаса керек деп ойлойм. Ошондуктан сиз айтканга мен кошулат элем. Ошол атан ата деген жакшы, чоң атан чоң ата деген жакшы. Бардык ордунда айтылган болсо, ошол Кудайым берген тилди туура колдонуп, туура пайдаланган болуп эсептелебиз. Аллах ыраазы болсун. Дагы бир угарман кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Бирге болсун, рахмат. Таксыр, мен ушу жүрөгүмдө өйүп жүргөн 4 жылдан бери ушу сизге байланыша албаган суроом бар эле. Бир жакта жүрдүңүзбү, 4 жыл камакта отурдуңузбу? Кандай болду? Жок, тартынып эле кандай болду? Тартынып, айтыңыз. Ошо меникиндей көйгөй болсо, ошо суроолоруна жооп алсы деген максатта. Мен суроом, биринчи суроом мындай. Мен 17 жашымда турмушка чыккам, ажырашып кеткенмин. Кудай сакта. Ал убакта мен эми багы талак эмне экенин түшүнгөн эмесмин. Кудайга шүгүр, азыр турмушка чыктым, 3 балам бар. Күйөөм экөөбүз тең, таксырым экөөбүз тең намаздабыз.
Анан мен бир суроом, мен турмушка чыккандан кийин ал баладан талак алдым да, мен ошол нерсе кандай болот? Анан дагы бир нерсе, мен толук эсимде жок. Ал бала айтты, мен мурда эле талак бергемин сага деди. Бирок турмушка чыккандан кийин дагы мен по-любому эме алдым да, талак алдым. Сизде суроо, жанагы мурда эле талак бердим дегенде турмушка чыкканга чейин талак берилип калган бекен сизге? Ооба, ошондой мааниде айтты, мен бирок ошол жетиштүү болот. Өзү кабар. Жок, эсиңизде болуш шарт эмес. Ошол мурда талак бергем десе, талак бергенден кийин канча убакыттан турмушка чыгып эсептегендесиз? 1,5 жылдан кийин. Анда ошол эсеп болот, никеңиз нике сиздики. Проблема жок эч кандай. Анан экинчи суроом, мен бир курска барып окудум эле, могу ихластын эмесине, 2 айлык курсуна бардым эле. Ошол жерде мен толук түшүнбөй калдымбы же билбейм, жоолук салынган кыздар жоолугун намазын окубай койгонго караганда жоолугун чечкен чоң күнөө деп түшүнгөм да, бул нерсе туурабы? Эми бул жанагы сыртка берген таасири боюнча, анткени жылаң баш көчөгө чыкса, намаз окубай койсо бул өз үчүн эле күнөө болсо, жылаң баш көчөгө чыгып алса, башка бирөөнү азгырат дегенди айтып аткан болсо керек. Бирок намаздын кадыры улук албетте. Мисалы үчүн бирөө тандоо коюлса да, же намаз окуп жылаң баш жүрөсүң, же намаз окубай жоолукчан жүрөсүң десе, албетте намаз тандап алат эле. Жанагы жизненный кошелек дегенде эле сөз. Эгер ушундай андай эмес, бирок ушундай болуп калса, анда намаз жылаң баш жүргөн тандап алат элек деген сөз. Анткени намаз бул парз да. Ошон үчүн ушундай. Үчүнчү суроом, мен таравих намазын бир устаз айтты телевизордон, 2 рекеттен түнкү намаздар 2 рекеттен окулат депчи. Менин 3 балам бар, анан 3 баламды караганны жолдошум кичине бак нерви жетпей атса. Анан ошону 4 рекеттен кылып, анан таспихтерди аягында эле айтып койсом. Сиз мындай кылыңыз, бир тууганым. Таравих намаз таспих айтпаңыз. Сиз таспих ушу балдарды караган таспих болот сизге, түшүндүңүзбү? Сиз 2 рекеттен окуй бериңиз. 2 рекет окуп, барып тамакты аралаштырып, 2 рекет окуп келип, балдарын шымын алып, 2 рекет окуп келип, барып тамак берип коюп, ошону түнү менен окуй берсеңиз боло берет. Бир окуй шарт эмес бардыгы, түшүнүктүүбү? Таравих 2 рекеттен окулган жакшыраак. Анан 4 рекет окусаңыз деле макул, бирок ошол китептерде ошол 10 таслима, 10 салам менен деп келет да, бул деген ошол 10 рекет деген сөз. Ошон үчүн 2 рекет, 20 рекет 10 намаз деген сөз. Ошого 2 рекеттен окуңуз дагы, анан түнү менен окуй берсеңиз жарай берет. Анда ооз бекиткен убакка чейин окуй берсем болот. Ооба, ошондой. Ооз бекиткенге чейин иш кылып, антипинте уктап, кайра келип окуп ошентсеңиз жарай берет. Ошо эртең менен багындыкка чейин бүтүрүп калсаңыз эсеп. Чоң рахмат устаз. Алла разы болсун. Кудайым жакшылык берсин бир тууганым. Чындыгында ошол тарави намазды окуганга аракет кылып, ошентип, ошол эле убакта үй бүлөнүн дагы мындай бир балда 3 баласы менен мынакей. 3 баласы менен ошол үй бүлөнүндө карайм деп аткан ушундай биздин карындаштарыбыздан, кыздарыбыздан, эжелерибизден, бир туугандарыбыздан анан манас төрөлбөгөндө ким төрөлөт эле? Анткени ар бир күчтүү эркектин аркасында күчтүү аял заты турат. Аял заты илимдүү, маданияттуу, аял заты диндар, аял заты такыба, аял заты бардыгын түшүнгөн болсо, анан ошолордон үммөтү жетелеген улуу инсандар чыгат деп биз терең үмүт кылабыз. Аллах ыраазы болсун. Дагы бир угарман бар. Угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Кандайсыз? Кудайга шүгүр, рахмат. Аллах ыраазы болсун. Радиону басаңдатып алыңыз, тууганым. Айтып бериңиз. Аллах разы болсун сизден. Ушундай кыргыз элибизде ушундай сыймыктуу инсан бар экенин биз аябай сыймыктанабыз. Бүт кайсыл жерде болбосун сизди сөз болот да, биз үй бүлөдөчү. Анан менин суроом өтсөм, менин жолдошум бир частный заводдо иштейт, тагыраак айтканда колбаса чыгаруучу жердечи. Анан ошол жерде чочконун эти да чыгат экен да, бирок ал жерде эмес, бирок молочный отделениясында иштейт да. Ошол көптөн бери жүрөгү зөөп жүрөт да, ошол тапкан акчасы кандай болот деп. Жок, ал башка жерде иштейт турбайбы? Сүт бөлүмүндө иштейт турбайбы? Бирок бир эле жерден зарплата алышат да, ошондон акчасы кандай болуп калат? Мисалы үчүн биз народный магазинге киргенде, Фрунзеге киргенде, ошол адал бөлүмдөн алып кете беребиз, нарактары бар. Эми айласыздык болот. Эгерде бул аракет кылып көрсүн, таптакыр ушундай жок жумуш таап, ушундай айлык таба турган. Ошондой иш тапкан ошого кетсин, ага чейин иштеп турса болот. Анткени бул зарплатасы жакшы. Ошол жерде иштесин дагы, ошондой зарплата таба турган башка толук адал жумуш тапканда ошого ооп кетсин. Ага чейин иштей берет ушул жеринде. Ооба. Ага чейин иштей берет. Сурооз болсо, бул бизде частный компанияда мен өзүм да иштейм, оператор болуп. Анан келип учурда бизде атын айтпай коеюн, болгону
абоненттерге бир кандайдыр бир СМС билдирүүлөр келип, кошулуп калган учурлар болот да, бир кызматтарчы. Ана ошол учурда мен өзүмдү аябай күнөөлүү сезип кетем да, ошол тапкан акчалар арам болуп калабы, болбой калабы, кандай болот депчи. СМСке туура эмес маалыматтар келип калабы же кандай? Жок, СМС барганда абоненттер билбей кошуп алса, акча каражат ушунда кандай болуп калат деп ойлонуп калам да. Алар ойлонуш керек, билбей кошуп алган үчүн күнөөкөр болбойт. Мисалы үчүн мен деле бир жолу Ошкага кошулуп калган экем. Бир маалымат келгенден кийин акча көп кеткенден кайра чалып айтты, мен кайра мурда которуп койгула деп. Өзүм гана күнөөлөдүм. Анткени ошол жанагы айтканда макул деп ошол кнопканы басып койгон себептен. Ага сиз күнөөкөр болбойсуз. Алар сунуш кылган алардын укугу, талап караган адамдын укугу. Ошон үчүн адашып басып алган болсо ага жок. Ага алар сунуш кылуу алардын милдети керек болсо. Анда проблема жок. Аны мажбурлап коштура турган болбосо эле. Түшүнүктүү. Алла разы болсун. Бактылуу болуңуздар. Дагы бир угарман, кулак сизде. Саламатсызбы? Кудайга шүгүр. Сиз мен уулум сиздин сабактардан көрүптүр да, бир жакшы психолог сунуштап беле дейт. Ошонун адресин кайталап айтып бере аласызбы? Сиер деген ошондой компания бар. Ошол туркиялыктардан мусулман психологдор, анткени психологдордун арасында ошол мусулман психологдор өтө зарыл. Анан мен ошол жака мындай бир анча-мынча балдар менен барып жүргөм, жанагы эмне деп коет, переходун өткөн мезгилде ошол балдар сөзсүздө сүйлөшү керек, психологдор менен, кээде ата-эне менен сүйлөшө албаганда ошол менен сүйлөшөт. Бул жанагы адресин так билбейм, Южный магистрал бар, билесиз, түштүк магистрал. Эме менен проспект Мира менен барып туруп, анан күн батышты көздөп жөнөйсүз. Проспект Мира менен барып туруп, ошол магистралга жетип күн батышты көздөп жөнөгөндө, наркы Жалдын көчөсүнө жетпей орто жолдо 4 окшош особняк үй бар, ошонун бирөөсү жазылып турат. Сиер деген англис тамгасы менен. Жолдун боюнда эле 4 окшош үйдүн бирөөсү. Эмен магистрал аркылуу болобу же магистралда болот, магистралда болот. Магистралда. Рахмат. Алла разы болсун. Рахмат. Сары точкалары бар, ошол белгисинде бир канча точкалар турат. Жазуунун жанында ошолор, ошол борбор, эгер мен адашпаган болсом. Чындыгында мына психологдордун жардамын колдонуу, урматтуу бир туугандар, өтө зарыл. Кээ бир адамдар ойлошот, айтышат, ошол дин каршы психология, андай каршы эмес психология. Адамды үйрөнүү, адамга кантип туура мамиле кылуу, бул ошол диндин өзүндө ал эмес. Кээ бир ислам университеттеринде дин психологиясы деген предметтер, адистиктер бар. Ошондуктан муну жокко чыгарбоо керек, бул сөзсүз түрдө. Анан ошол жанагы кээде динден алыс болгон же диндин баалуулуктарын биле албаган, улуттук наркты биле албаган психологдор ошол сырт мисалы үчүн Европада, батышта кайсыл бир жерде айтылган ошол жердин коомуна, ошол жердин жанагыдай бир менталитетине ылайыкташкан психологиялык кеңештерди биздин бир жарандарга берет дагы, булар ошону менен туура эмес жака түшүп кеткендиги бар. Ошондуктан жанагыдай психолог сөзсүз түрдө ошол элдин салттын каадасын билип, анан ошону менен жанагы бир проблемадан чыгарып, башка бир проблемага тыгып койбой турган деңгээлде болуш керек. Ошондуктан мен ошол жана айтып аткан мусулман психологдордун топтому бул адамдарды динден чыгарат. Болбосо кээ бир адамдар бар, ага эркиндикте олтуруп, адамды эркиндик дегендин кулдугуна кээде түшүрүп коет да, адам мындай бир эркиндиктин кулу болуп калат. Жок, адам эч качан эркин боло албайт, анткени ана эркин болуп аспанга учуп кете албайт эч кимдин бардыгы. Эркин болуп, мисалы үчүн азыр Америкага учуп кете албайт, карантин самолет уча албайт, мисалы үчүн. Демек, адамга берилген эркиндик бар, бирок ошонун дагы чеги бар деген туура түшүнүш керек. Анан кээ бир адамдар психологко барам деп отуруп, жашоосун бузуп алгандар бар. Кудайым алардан сактасын. Деги эле илимге ислам каршы эмес, бирок деген ошол ар бир илимдеги туура эмес айтылган нерселер болуп, адамзатты бакытсыз кылып кое турган болсо, ага дин толук түрдө караманча каршы келет. Дагы бир угарманыбыз бар, андан кийин WhatsApp суроолорго орун беребиз. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Аразыңыз кабыл болсун. Бирге болсун, рахмат. Мен сизде суроом бар эле. Мен аппарат кийем, бир күндүзү кийбейм да, кечинде озбек кетип, жатарда кийип жатсам, андай аппарат тишиме. Тишке аппарат кийет. Жанагы эмеби? Аппарат. Брекет, после брекета. Ал эч кандай. Жок, ал зыян тийбейт, ал күндүз деле тагып жүрсөңүз зыян тийбейт. Жок, ачпайт. Анан экинчи суроом, тахажжуд окутканда жана пешимдей кылып эле 4 рекет сүннөт, 4 рекет фарыз кылып окуса болобу? Жок, 4 рекет сүннөт дегил, 4 рекеттен окуй бересиз. Мисалы үчүн 8 рекет окугуңуз келсе, 4 рекет окуй, шундай окуй бересиз. Сүннөттөй кылып. 2 рекеттен окуган жакшыраак, багымдат 2 рекет сүннөтүндөй кылып. Ооба.
Анан дагы бир суроо, ден соолукка байланыштуу намазга жыгылып туратканда мындай бутум ооруйт да. Кичине кыймылдарын тура эмес кылып койсом ал эч нерсе болбойбу? Эч нерсе болбойт. Нафил намаз эгерде буттарыңыз оорубаса отуруп окусаңыз уруксат берилет. Тарави намаздарда, нафил намаздардачы. Ошо таравих намазда көп кыйналып калат. Анда отуруп, чарчаганда отуруп окуңуз. Чарчаганча туруп окуй бериңиз. Намазын 2ден эмес 4 ракаттан окусам болобу? Болот. Рахмат. Аллах ыраазы болсун, Кудайым жакшылык берсин. Спорт менен машыгам. Булчуңдарды чыңдоо үчүн протеин, гейнер деген каражаттарды ичсе болобу дейт. Ошолор эки шарты бар. Биринчиси ошолордон арам продуктылар кошулуп калбаган болуш керек. Аны ошол составын карап, жанагы ээлери таап алсаңыз белгилүү. Экинчиси ошону ичпей койсоңуз кийин жанагыдай булчуңдардын баары жанагыдай шалбырап адамды мындай коркунучка алып келип кое турган, ден соолукка зыян келтире турган болсо андан таптакыр кереги жок. Анткени жанагы фильмге тартылган биздин геройлорубуз бар эмеспи? Америкадагы жанагыдай Голливуддагы кыйындар, ошолор жанагыдай барып отуруп карыганда жанагыдай буттары жанагы орус кемпирлердин буту варикоз болуп ишигендей болуп, бүт жанагы булчуңдарынын бардыгы жанагыдай мындай бир жаман абалга келип калат. Эгер ошондой апара турган болсо анда бул ден соолукка зыян келтирген болуп, аны арам деп табылынат. Кантип туура тафаккур кылабыз, анын фазилети тууралуу айтып берсеңиз дейт. Албетте бул суроо жооп катарында өтө кыскалык кылат. Тафаккур боюнча мен ойлойм атайын бир сабак кылабыз. Нафил орозо кармаганда оозду атайлап ачса, ошол күн ордуна канча күн кармап берет же орозо кармалбайбы? Ханафи мазхаб боюнча нафил орозону бузса ордуна бир күн кармап берет. Каффарат 60 күн деген качан? Орозо, Рамазан орозосун кармап атып, ошол орозону бузса, анда атайлап. Орозонун урматын бузгандыгы үчүн 60 күн каффарат. Бирок орозонун казасын орозодон башка күндө тутуп берет го. Ошондо бузулса, анда күнүнө эле тутуп берет. Мен жеке частный мекемеде балдарга сабак берип иштеймин, бирок кээде көбүнчө кечигип калам. Суроом, окуучулардын акысына кирген болому? Шариятта мугалимдин милдеттери кандай? Акысына кирген болосо, айлыгыңыз кайсы бир деңгээлде арам болгон болот, эгер убакыттан кеч калып кирсеңиз. Эгер айлык алып аткан болсоңуз, убакыт бөлүнсө, анда албетте бул шарият боюнча туура эмес, арам деп эсептелет. Мен 7 жылдан куруу дооматтан айыпталып соттошуп келем. Соттор далилсиз чечимдерди чыгарып жатышат. Жумуштан кеткенимден 2 айдан кийин келип акча жеп кеткен деген шылтоо менен айыпталдым. Адилетсиз чечимдерди чыгарып, адамга моралдык, материалдык чыгым келтиргендиги үчүн исламда кандай жазалышат дейт. Кыяматка барганда Кудай Таалам ылайык жазасын беришет, бирок ушул дүйнөдө ушундай туура эмес сотто адилетсиздик кылган үчүн буларга ошол убактагы сот өзү карап туруп, кандай жаза берсе, адамдар сестене турган болсо, ошол жазаны берет. Албетте бул арам, шариятка туура келбейт. Кыяматка барганда бул күнөө, сиздин күнөөлөрүңүздү алышат. Эгер алардын сиздин күнөөлөр жок болуп калып периште болуп кетсеңиз, алардын соопторуна сизге Кудай Таалам алып берет. Турмушка чыкканыбызга 3 жыл болуп калды. Калың берилген, бирок макыр берилиш керек делинген. Биз ошол макырды кеч десек, жолдошубуз мойнунда карыз алынабы? Калың деген макыр, макыр деген калың. Макыр араб тилинде, калың кыргыз тилинде. Ошол алгансыңар, ошол эсеп болот. Эркек тараптан аял тарапка турмушка чыккандыгы себептен берилинген дүнүйө мүлктүн бардыгы калың эсебинде. Андан башка нерсе жок. Калың эсебинде болот. Ошол калың ошол араб тилинде макыр деп айтылынат. Эжем 1 жашар бала эмизет. Түнкүсүн эмизип орозо кармаган, кийин баласы тойбой жаткандыгынан жана эмизгенде ашкызан ачышып ооруган токтотту. Каффарат жок, кийин күндөгүн тутуп берет. 1 жашар бала эмизгендер оозун ачпайт. Оозун ачкан күндө орозо толугу менен кармалган эмес. Жок, бул кичине күнөөкөрлүк болот, бирок эмне баары бир каффарат жок, күндөгүн кармап берет болду. Өзгөчө кырдаал режиминин мөөнөт узара турган болду. Айт намазын үйдө окуп калабызбы? Аны биз билген жокпуз. Бирок кандай болсо да ошол убакка чейин муфти өзү айтып бизге кайрылуу кылат. Ошол кайрылууга карап аткара беребиз. Мусулманчылыкта урматтуу бир туугандар, кээ бир адамдар кайсарлык кылып атат да, мусулман намаз окуйт, бирок мусулманчылыкка туура келбеген. Биз анте беребиз, минте беребиз, биз чогулуп таравини окуй беребиз, биз жуманы окушубуз керек, деп кыйкыргандар бар. Бул таптакыр өтпөйт. Бизде итаат, моюн сунуу деген бул мусулманчылыктын бир парызы бар. Адам моюн сунуу менен мусулманчылыкта бекем экенин көрсөтөт. Эгерде муфти ошентип таравини үйүңөрдө окугула дейт, үйдө окуш керек болот. Жуман азыр эмес, анан кандай ошого итаат кылыш керек. Итаат кылбай моюн сунбай туруп мен мусулманчылык кылып кыйын деп аткандар булар өздөрүн алдап атат. Шайтан моюнуна минип алган.
Семиз шайтан мойнуна минип алгандагы өздөрүнчө эле мусулманчылыкты кармап аткан киши болуп, ана муна деп догурунгандар таптакыр булар туура эмес адамдар, акыйдасы туура эмес. Дин туура маанисин билбейт. Дин итаат кылуу менен, моюн сунуу менен болот. Урматтуу бир тууган, жаманбы, жакшыбы муфтий бар, ошонун фатвасын итаат кылыш керек, моюн сунуш керек, ошондо тартиптүүлүк болот деген сөз. Мына айт намаз боюнча дагы ошону күтөбүз, дагы 15 күн барага чейин. Куран окуганда намаздагыда кийиниш керекпи? Куран окуудагы адептерди айтып берсеңиз, намаздагыда кийиниш шарт эмес. Аял кишилерге айрыкча мисалы үчүн жолук салынбай окуса дагы болот, бирок жолук менен окуган адептүүлүк. А бирок дарат менен окуган, дарат менен Куран кармалыш керек. Ал эми дарат жок болсо Куран кармаган болбойт, бирок жаттаган үн чыгарып кайталап окуса жарай берет. Гусул сөзсүз түрдө шарт. Жоголгон акчаны садакага деп багыштап койсо боло береби же чын көңүлдөн берүү керек беле? Эми чын көңүлдөн бергендин соогу көп болот, анан беркиндей кылып багыштап койгон, бул багыштагандыгы үчүн эмес, кечирип жибергендиги үчүн, мисалы үчүн ошол сооп алат деген сөз. Атеистик ойлорум бар, болбосо намаз окуйм, ал оюм кээде кармап калат, эмне кылсам болот? Ошол ой ооздон чыкпаганы макул. Анан ой келгенде сол жака бурулуп, аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп түкүрүп койсоңуз кетет. Анан ошол пикирлердин бардыгын түзүгүрөөк адамдар менен баарласаңыз, балким ошол жанагы сиздеги күмөн шубхалардын бардыгын жууп отур, урматтуу бир тууганым, тазалап кетирип коет. Угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Ассаламу алейкум, Азиз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Рахмат, бирге болсун. Рахмат. Суроом бар. Биринчиде могу мурундун үстүнөн каңшардан кээде суюктук келип калат да, ошону жутуп калып атам. Оозу ачылып калбайбы? Экинчи суроом, могу Facebook'тан бир бала суроо берип атат. Балык тазалап союп беребиз, кээде бисмилля унутуп калабыз, бисмилланы кандай болуп калат деп. Рахмат чоң. Каңшардан келген суу ошо ичинен нары кетсе бузулбайт. Анан сыртка чыгып, анан кайра кирсе бузулуп калыш ыктымалы бар. Бул боюнча Насат медиага кирсеңиз, ошол орозону бузуучулар деген сабакта айтылган. Мындай китептен карап айтып атканда маалымат туурараак чыгат, анан кээде пендечилик адашып айтып алышыбыз мүмкүн. Анан балыкка бисмилланын кереги жок. Ал ооруп өлүп калбаса эле, калган убакта бар адал. Маккада окуп жүргөн убагыбызда бир кызык окуя болгон. Урматтуу бир туугандар, балык саткан магазинге кирип алсак, ошока жазып коюптур, шариатка ылайык союлунган депчи. Анан мен келип профессордон сурадым да, биз ушинтип окуттуңар эле, ушинтип балыкка бисмилланын кереги жок деп. Ал өзү адал союлган. Ошо өлүп калат, өлүп жей беребиз деп. Анан бирок жанагы тектирилип аңтарылып ооруп өлүп калган балык жегенге болот, ал ооруп калгандыгы үчүн. Бирок жанагыдай сутуп алып коюп койсоң өлүп калат, жей бересиң, ал бисмилла деп союлунбайт десе, мына капырлар биз үчүн шылымдашат дейт да. Адал деп жазып коет, жей бересиң. Балыкты адал деп, халал деп жазыптыр дагы, шариатка союлунган деп. Демек ошентип тооктул үйдө эле келе берет туруп, ошон үчүн кээ бир адамдар муну базарда чыккан халал деп жазылган, адал деп жазылган баарын жей бербеш керек, такташ керек, аны караш керек. Бул кийим нарагындагы бир Кудайдан корккон бирөөбү, өзү намаз окубаса, сүннөткө ылайык амал кылбаса, башка кылбаса, Кудайдан коркпогон ар нерсени бере бериши мүмкүн. Ага эмне? Анын Кудай акчасы пулу болуп калган болду. Ошон үчүн Кудайдан коркпогон, намаз окубаган бирөөнүн адал тамак берип атам дегенин мен мисалы жеке мен өзүм өтө шектенүү менен карайт элем. Ошол нерсеге мен урматтуу бир туугандар кээде мындай бир кыйын ыңгай сабалда калат элем деген сөз. Дагы бир угарман бар, угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум чуагачы. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Мен сурайын деген суроом, витр намазыны окуш шартпы? Важип. Окубаса күнөө болот, окуш керек. Окуш керек. Важип болот, милдеттүү болот. Рахмат. Бактылуу болуңуз. Эми урматтуу бир тууганда дагы бир угарманды кабыл алабыз, андан кийин дубага өтөбүз. Угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кулак сизде. Ассаламу алейкум, устаз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракатух. Айтыңыз, угуп атам, угуп атам. Мындай суроо бердире, мен туура эмес жооп бардым алдым. Жооп берип алдымбы же жооп берген жокмун билбейм. Мен кошунам айтат. Балдарым менен шаардын четине чыктыгыра дейт, досторубуз менен дейт. Анан кийин баягы балдарым шаар тоого барабыз деп аябай даярданып алышып алгандан мен отказ бере алган жокмун дейт. Анан ошол жакка барганда мен оозумду ачып алдым, кийин орозо бүткөндөн кийин бир күн кармап берем деп оозумду ачып алдым дейт. Ушул
Анан мен айтып атам, сиз туура эмес кылдыңыз, сиз 63 күнгө каршы болдуңуз деп айтып атам ал тактырга. Мен туура айтып атамбы же мен туура эмес айткан жокмун? Ошол то шаардан канча километр алыста экен? Шаардан бир 30 километрден алысыраак дейт. 30 километрден алысыраак болсо анда сиз туура айткансыз. Эгер 90 километрден алыс болсо анда туура эмес айткан болосуз. Сапарга чыккан жок, сапар өкүмүндө эмес болгон себептен оозун ачып алгандыгы. Сапарга чыккан адам болуп калган. Ооба, ошон үчүн сиз туура айткансыз. Эгер эртең менен ниет кылбай койсо анда бир күн тутуп бермек. Бирок бул эртең менен ниет кылып кармап, кийин оозун ачып алган болсо, анда 60 күн тутуп берет. А бирок бүгүн тоого барат элем деп эртең менен ниет кылбай койсо, анда деле күнөөкөр болот, орозону кармабай койгондугу үчүн, бирок бир эле күн тутуп берет. Бул кармап туруп ачканды, Ошондо кармап туруп анан тиги тоого барганда ачып алган. Ошо анда каффарат важип болот. 60 күн, анан плюс бир күн дагы бар. Бир тууганым, туура айткансыз. Кудайым жакшылык амат берсин. Эми адатыбызды хитамы миск дуа менен бүтүргөнгө аракет кылабыз. Бул Накшбанди Шах Хазретлеринин дуасы. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахумма салли ва саллим аля сеййидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллахумма أوزعنا شكر ما أنعمت به علينا فإنك أنت الله الذي ارتفعت عن صفة الجبل صفات قدرتك ولا ضد شهيدك حين فترت المأروش ولا ند حجزك حين برأت الخوابات اللهم إنا نعوذ بك من جحمة لا تدمع ومن جنان لا يفزع ومن قلب لا يخشع ومن أواذي الماعون اللهم فهمنا أسرار قرآنك وألبسنا ملابس أنوارك واغمسنا في راموز اللطائف وأفز علينا من عوارف المعارف يا نور الأنوار يا لطيف يا ستار نسألك أن تصلي على سيدنا محمد نبراس الأنبياء ونير الأولياء وزبرقان الأصفياء ويوخي الثقلين والضياء الخافقين وأن ترفع وجودنا إلى فلك العرفان وتثبت شهودنا في مقام الإحسان يا الله يا نور يا واسع يا غفور يا من السماء بأمره مبنية والغرباء بقدرته مدخية والشواهق بحكمته مرسية والقمران بفضله مضيئا نسألك باسمك الذي ترقرقت منه الخنس والأزهران وتجلجلت منه العنان خرزا مانعا ونورا ساطعا يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار تاسين ميم ونعوذ بالله العلي العظيم من المعازف والعظة والمحظور والمماحلة والغمار ومن كيد الفجار ومن حوادث العصران ومن شر الأجران يا حفيظ احفظنا يا ولي يا والي يا علي يا آلي يا من لا إله إلا هو لا يعلم أحد كيف هو إلا هو يا الله يا حي يا قيوم يا حق يا واحد يا أحد يا صمد يا وهاب يا فتاح يا مخي يا مميت يا قهار يا سلام سلام قولا من رب الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار المبدئ المعيد البر المخزي الرزاق القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل المقيت الصادق الباقي الرؤوف النافع الضار المهلك المقدم المؤخر العفو المغني المنتقم التواب السميع العليم البصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير يا دائما بلا فناء ويا قائما بلا زوال ويا مدبرا بلا وزير سهل علينا وعلى أبوينا كل عسير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا مبدل لما حكمت
ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان ربي العلي العظيم الحسيب الحكم العدل الرقيب الباذخ الشامخ المجيب الغني الرشيد الصبور الجليل البديع النور المقسط الجامع المعطي المعني. صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.